Osmanaliев көчөсүн ачуу иштеринин алкагында өзүңүздөр көрүп тургандай белгилер коюлган, атайын техникалар иштеп, бул жерде тосмолорду, турак үйлөрдү алуу иштерин жүргүзүп атат. Дагы бир жагдай, бул Османалиев көчөсү мына Борбордук стадионго чыга бергенде стадиондун корук аймагына же болбосо стадиондун жерине негизинен курулуп калган. Бул жерде турак үй бар, ошондой эле Винт деген мурунку бильярд клуб бар. Эки курулманы бузуп алып салуу боюнча учурда бул жерде жумуш жүргүзүлүп жатат. Тиешелүү кызматтар, жумушчулар иштеп, азыр четинен бузуп бул жерде алып бошотуу иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми бул имарат Османалиев көчөсүнүн түз кешилишкен жерине курулуп калган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович рейдтик кыдыруу учурунда аталган көчөнү ачуу боюнча тапшырма берген. Ага ылайык учурда көчөнүн ортоңку бөлүгүнө өзүңүздөр көрүп тургандай курулуп калган турак үйлөрдү бузуп алып салуу жумуштарынын алкагында бул жерде эки турак үй болгон. Толук бузулуп азыр жол негизинен ачылды. Ал эми курулуш калдыктары турат. Аны тазалоо үчүн атайын бул жерде үйдүн ээси жана тиешелүү кызматтар жумуштарды алып барып жатышат. Бул көчө негизинен Ош шаардык Борбордук стадионуна карай чыккан негизги көчөлөрдүн бири. Бирок ортосунан бул жерде турак үй курулуп, тосулуп, бекитилип калган. Бул жер ачылып, Кудай буйруса, мындан ары барып билесиздер, Царский двор деген кафе бар. Ош мамлекеттик университетинин бет маңдайына чейинки чыга турган негизги көчөлөрдүн бири. Курулмалар, бул жердеги тосмолор бүт баарына белгилер коюлган, алар алынып, жол кеңейтилип, унаалардын каттам үчүн ачылат.